өзүм Афганистан жарандыгы, этникалык кыргыз Турганбай Памири 2017-жылы Афганистан ислам мамлекетинен Кыргызстан мамлекетине илим алуу, илим билим алуу максатында сапар алдык. Азыркы учурда 19 жаштамын, жогорку окуу жайда окуп жатам. Памирде 4000 метр бийиктикте жайгашкан, климат деңиз деңгээлинен да. Анан кышкысын болсо 40 градуска чейин суук болот, бир 6 айда эле кыш болот. Анан жайы бир 4 ай жай болот, жакшы эле болот да. Эми ал жактын шартын балким интернеттен деле көрүп жүргөнсүздөр. Эми кээ бир нерселер чындык, кээ бир нерселер жалган болушу мүмкүн. Ошондой эле шарты чынында, шартын эми чындык деле айтыш керек, шарты жок да. Мектеп жок, оорукана жок, бала бакчалар жок. Анан ал жакта мындай электр энергиясы жок, телевизор жок. Телевизор эми жакын аралыкта Кыргызстанды көрө баштадык, ошондой. Эми электр энергиясы биз күн чырак колдонобуз да, анын ордуначы. Күн чыракты колдонуп, ошол аркылуу күндөн мындай заряд алып, анан ошол батарейка аркылуу мындай кадимкидей телевизор, анан телефон заряддайбыз. Телефон дегенде да интернет жок, антенна жок. Аны биз болгону сүрөт, видео тартып эле ошондой колдонобуз да. Кичүү Памир, чоң Памир деп бөлүнөбүз да. Мисалы, чоң Памирде бир 800дөй кыргыз болсо, Кичүү Памирде 1200дөй кыргыз бар да. Мен өзүм Кичүү Памирден болом да. Бизде хан дегенде бар да. Хан дегенде ошол Памирдин башчысы, айыл өкмөтүсү, эки Памирдин эки ханы бар да. Кичүү Памирдин бир. Ошол хан барып Афганистанга депутат болгон. Андан кийин балдары барып окутту. Ошол шарт. Эми Памирликтер эми аракет кылып шаар көргөндөр ошондой өздөрүнүн жеке балдарын ошондой окутуп неме кылгандар болду. Бирок азыр эле андай балдар дагы бул жакка келди. Анан көп эле билим албай, сабатсыз калды да бизде. Балдар чоңоет, чоңойгондо жумуш кылат. Кадимкидей ата-энеси кандай жумуш кылып келсе, ошол жумуш ата-энесиге жардамчы. Анан үйлөнтөт. Эң негизгиси балдарына кылып берген максаты ата-эненин милдети деп бизде ошентип коет. Баласын үйлөнтүп, жайлантып, ошо малын бөлүп берип, анан өзүнчө үй берип, ошону өзүнчө турмуш кылып берген ата-эненин милдети да. Ошону аткаргандан кийин бизде ошол. Анан билим алуу жагын бизде жок болгондуктан ошол себеп калып калган. Акшайыр кызыгып ырдап жетпетим, кыйналам күндө акшайыр. Анан ошол элдер көп эле менде мисалы тааныштар, ошентип интернет баракчаларынан жазып калышат. Силерде Памирде ушундай кыздарды эрте турмушка берет экен, ошонуңар жаман экен. Жаш жетелик кыздарды кантип бересиңер? Жана балдарын үйлөп коесуңар, алар кандай жашат, кандай турмуш тиричилик өткөзүшөт деп. Азыркы учурда Памирде 18-19 жаш, жана андан өйдө балдар дагы 19-20 жашында турмуш курушат. 12 жашында, 13 жашында эч ким кыздарын дагы бербейт, балдарын дагы үйлөнтүшпөйт. Өз мекенимде билим алсам деген мындай кыялым бар болчу да. Памирде жашап жүргөндө мындай еңсечүмүн да. Мен Кыргызстанды көргөн эмесмин, бирок мындай еңсегем да. Кыялданып ошол мен деле ошол балдар сыяктуу билим алып, окуганды, жазганды үйрөнсөм кандай сонун болот деп мындай кыялданчумун да. Делегациялар барып силерди балаңарды бергиле, биз Кыргызстанга окутуп бергенге, бекер окутуп бергенге даярбыз деп сунуштарын берди. Анан ошо 1 жыл даярданып тургула, эмки жылы биз барып алып кетебиз дегенде, мен ошо 1 жыл мен үчүн аябай мындай башкача болду да, сезимим болду. Мындайча айтканда, мен күттүм да, качан ошол 1 жыл бүтөт экен деген мындай. 1 жыл аябай узунга созулуп кетти. Мисалы башка жылдар бат эле өтүп атканда, качан ошол убакыт келет экен, мен Кыргызстанга качан барат экен, 1 жыл качан Кыргызстандан мындай делегациялар, башчылар келип бизди Кыргызстанга алып кетет экен деген мындай аябай күттүм да, барсам экен, ошо шаарга барсам, окусам деген. Анан ошол максатыма жеттим да. Бул жакка келдим 2017-жылы. Бул жакка келгенде 16 жашымда келдим. Тамга тааныганды, окуганды, жазганды, жана тагыраак, туура грамотно сүйлөгөндү бул жактан үйрөндүм десем болот. Себеп дегенде Памирде кыргызча эле сүйлөшөт болгону, ал жакта диалект, акцент деген бар да. Мындай ал жакта китеп окугандыктан, кыргызча жазбагандыктан мындай кандай окулушун, жазылышын билбейт эми. Ата-бабаларыбыз кандай сүйлөп келсе, ошол багытта эле сүйлөп, ошол нерсе менен эле мындай көнмүш адат болуп калган да. Эми 16 жашымда тамга тааныбай келип, бул жактан окуп бүттүм да.
мен эң негизги таң калган нерсем ушул болду да. Мен буга чейин мындайды билген эмесмин, көргөн да эмес экенмин. Кыргызча сүйлөгөм, бирок тамгадан сөз чыгат деген нерсени билген эмес экенмин да. Кыйналдыңар, анда бардыңар. Чыкашында бизди күттүңөр. Аябай рахмат. Аялдарыбыз жана эркектерибиз өзүнчө жүрүп мындай. Мисалы аялдар менен биз эркектер менен өзүнчө отуруп тамак ичебиз, аялдар менен өзүнчө да. Бул биздин салт десек болот да. Бизде салтта ушундай да. Анан аялдар менен учурашпайбыз, башка бирөө мененчи, мындай жат аялдар мененчи. Мындай кол берип саламдашпайбыз. Анан бул жакка келгенде өздөрү эле келип бетимден өп, анан колдорун берип учурашып атса, жок дей албайт экенсиң. Эже болсо ал балким жок десең, бул башкача кабыл алып калышы мүмкүн, буну түшүнбөшү мүмкүн. Кыздар менен балдар бирге жүргөнүн ошол таң мындай башкача көрүнүш болду мен үчүн. Анан бизде мисалы апаларыбыз, эжелерибиз жана карындаштарыбыз мындай көйнөк кийип жүрөт. Бул жакта шым кийип жүргөндөрү мындай мен үчүн мындай таң калыштуу нерсе болду. Ушундай салт окшойт деп мындай ойлонуп кээде ушундай болот экен деп мындай кээде көнө албай чочуп кетип скөлгө бардык мындай. Биз андайларды көргөн эмеспиз да айым чынында. Сууга түшкөндү, анан аял эркектер аралаш, анан мындай мини юбка кийип жүргөндөр, булар мындай бизге мындай өн нерселердей көрүндү дейм. Өмүрүбүздө көрбөсөк чынында бул мындай өн нерсе болуп көрүнөт да. Анан жакшы жактары көп экен десек болот да. Жаштар бат көнүп кеттик десек болот. Карыларыбыз кичине Памирде көп жашап калгандыктан кичине элдер менен сүйлөшүп кете албай, уялышып, анан жашап калганда кошуналарга деле кире албай мындай неме кылып, анан биз бат эле базарларды, тааныштарды таап, досторду таап, мындай жергиликтүү Кыргызстанданчы, анан көнүп мындай жакшы нерселерге неме болдук. Жол кире кылмактын анда жок. Рахмат. Телефонду деле бул жактан колдондук десек болот да. Чында Памирде тиги видео тартып эле анча деле билбей, анан Facebook, Instagram баракчаны ачып, өзүбүздүн атыбыздан ачтырып алып биринчи ачкан деле билчү эмеспиз. Анан ошентип жазып, жанагы окугандарыбызды интернетке жазып, мындай туура жазганды аракет кылып, мындай кол менен жазып туруп интернетке жазганда бир башка экен. Анан акырын мындай клавиатурага көнүп бир аз болсо дагы, анан интернетке ошо Памирдеги сүрөттөрүмдү, анан күнүмдүк болуп жаткан мындай нерселеримди акырын чыгара баштадым. Анан элдер мындай катталып, достошуп, Памирлик бир тууганыбыз экен деп мындай менден мындай жазып, класс басып, мындай суроо бере баштады. Анан ошо интернет баракчаны деле бат эле көнүп кеттик. Жаман карызга түшүп калдым деңиз. Кайдан эфирге кошула калган экен? Бул жактан ар ким ар кандай жазгандар болду. Турганбай, сен интернетке көп кирип атасың, сен деген билим ала турган баласың, интернетке сүрөтүңдү чыгарба, тигиндей мындай кылба деп. Туура айтасың, негизи интернетке көп берилип кеткен болбойт. Себеп дегенде убактыңдын көбүн интернетке кетсең, сен окуй албай каласың. Интернетке аз кырылбаш керек. Бирок мен интернеттен пайда алдым десем да болот. Жакшы жактарын колдонсо болот да, мисалы. Интернеттен ошентип видео сүрөттөр чыгарып, элдер менен тааныштым. Тааныштарым көп болду. Ошол интернеттен таанышып, Россиядан же Турциядан кыргыздар, мигранттар же башка областтардан туруп жазып жылуу сөздөрүн айтты. Ошону интернет аркылуу кабыл алдым. Алар баары келип менен жол алышпайт, баары келип мага жакшы насаатын айтылышпайт. Интернет аркылуу мен жакшы нерселерди, пайдаларды үйрөндүм десем болот. Интернет пайдасы деле бар, жана зыяны деле бар. Муну адамдын өзүнүн каалоосу менен да. Интернет мисалы телефондо мисалы ойун ойнобойм. Мектептен бир аз эле Word программасын бир аз болсо дагы окуп үйрөнүп калдым. Анан азыркы учурда окуп менде мындай ноутбук жок, бирок мен ошол бир аз болсо да мен кызыгам да, мындай компьютерди да. Анан телефондон болсо ошол поэзия ырларымды жана сүрөттөрдү кошуп туруп, музыканы кошуп туруп слайд жасаганды мисалы үйрөндүм бул жактанчы. Азыр жасайм, өзүм жекем баракчаларыма киргизип жүрөм. Мындай интернетке чыга баштаганда, анан ушундай Памирлик телевизорлорго чыга баштаганда, бул Памирлик бала экен деп көчөдөн көрүп калган, таанып калгандар болсо, сен баягы баласың Турганбай, мен сени интернеттен, Инстаграмдан көрдүм эле деп сүрөткө түшүп алалы бир тууган деп ошентип интернетке бир аз чыга барганда, мындай элдер тааный баштады да.
Мен ошо мектепте окуп жүргөндө, ошо мектеп программасындагы эле китептерди окуп жүрдүм. Ал кезде китеп деле жок экен, анан китепканалар деген деле анча маалымат жок экен. Мен бир аз эле окуганды, мектепке барып келгенде эле үйрөнүп атпаймынбы? Башка тармактарга анча кетпепмин да. Нарын шаар өзү кичинекей эле шаар, балким китепканалар деле жок болушу мүмкүн. Могу Бишкекке келип окуганым мени аябай неме болду да. Көп нерсени үйрөндүм десем болот да. Көп нерселерге, көп жерлерге бардым, көп китепканаларга бардым, студияларга бардым. Көптөгөн китептерди окудум, көптөгөн мисалы жакшынакай байкелер менен тааныштым, жакшы сөздөрдү уктум дегендей. Ошондой жакшы китептерди мен көп эле окудум. Чынында көп эле окудум. Чынында санын айта албайм. Орус тили мен үчүн бир аз кыйын болду да, анан орус тилине барып жатам. Жакшы эле болуп калды, бирок дагы деле үйрөнөм, көп үйрөнүшүм керек. Орус тили билбесең чынында кыйналып каласың да, Кыргызстандачы. Анткени иш кагаздардын, мындай ишканалардын бүт орусча жазуулар, сага бир күн биринчи сунуш келип калышы мүмкүн. Аны орусча билбесең, сен анда бирөөнү издеп жүрбөйсүң да, буну которуп бер, тиңдей мындай кылып бер деп. Ошон үчүн ар бир нерсени ошол орус тилин көбүнчө басым жасадым да. Мен окуу жайымда көбүнчө орус тил болгон себептен кээ бир кыздар мындай орусча жакшы түшүнгөндүктөн, орусча сабак өткөндүктөн, ошон үчүн орусчага көбүнчө басым жасадым да. Орусчаны биринчи үйрөнүп алып туруп, анан башка тилдерди үйрөнгөнгө аракет кылам. Комузга дагы кызыктым аябай. Кыргыздын улуттук аспабы болгон себептен, өзүм кыргыз болгондуктан ушул улуттук аспапты четкенди дагы билип алсам, башкалар неме болсо да, жеке өзүм үчүн бир мындай кызыкчылык болгон себептен, мындай кызыгып курска барып жатам. Жакшы ал дагы күйлөрдү үйрөнүп жаттап атам. 5-10 жылдан кийин балким мен жакшы иштерге жетем максатым бар. Чоң лидер болуп, памирлик туугандарыма жардам берип, кайра памирлик туугандарыма барып, мисалы мен билем 16 жашка чейин Памирдин ысык суугун, кандай азабын жана алардын максатын, мен сыяктуу кыялдарын билем. Мен сыяктуу азыркы жаштар бар ал жакта күтүп жатат. Барсак, Кыргызстанга билим алсак деп, бир кезде мен кандай күтсөм, азыркы учурда алар дагы чыдамсыздык менен күтүп отурат. Ошол себептен мен аларга барып, башка баарын көчүрүп келе албасам да, балдарга билим берип, өзүмдөн бул жактан үйрөнгөн жакшы нерселеримди үйрөтүп, Кыргызстанга тартканга аракет кылам да. Кыргызстанда көз карачым өнүгүү үчүн шарт өтө сонун десем болот. Мен бир аз болсо дагы байкадым, Бишкек, башка областтарды өтө сонун да, билим берүү деңгээли дагы, мугалим эже агайлар дагы, жана директор мындай жакшы инсандар дагы бар. Мектептер дагы сонун, көп мектептер жана шарты китептер, мындай окуучуларга чоң мүмкүнчүлүк бар десем болот да. Себептегенде Кыргызстан өзүнчө эгемендүү мамлекет, өзүнчө жери бар, өзүнчө мындай сыймыктана турган жел берген желегибиз турат, гербибиз турат, эркин жашай беребиз жана жылуу жерде, жакшы шартта, жакшы үйдө жашап, аш тамагыбыз кеңири, Кудайга шүгүр, ачка калып калган жерибиз жок. Балким кээ бирлөр өкүнүп, Кыргызстанда мындай жок, тиңдей мындай жок, шарт жок, башка мамлекеттерде сонун деши мүмкүн. Бирок Кыргызстанда сонун. Кээ бир мамлекеттерге караганда Кыргызстанда билим деңгээли күчтүү десем болот. Мисалы Афганистанга караганда, дагы бир башка мамлекеттерге караганда күчтүү болушу мүмкүн да. Кыргызстандык жаштарга, өзүңүз курбалдуу жарандарга эмне деп кайрылып атасыз? Бул убакыт алтындай нерсе, мындай убактың аз өзүң мындай жакшы пайдаланып эгер колдоно албасаң, башкалар сенин жашооңду колдонуп кетет деп жанагы бир неме айфонун окумуштуусу айтат го. Ошондуктан убактыбыз аз да, эгер өзүбүз колдонбосок, сөзсүз түрдө башкалар бир күн колдонуп кетиши мүмкүн. Могу студенттик учур, окуучулук учур башка да, бул кайра кайтып келе турган нерсе эмес. Окуучулук учур башка, студенттик учур башка, жана чоң деңгээлде жетишкендик учур башка да. Бул учурларда мүмкүнчүлүк таап, билим ала албай калсак, кийин өкүнөбүз. Анан кийин өкүнгөнүбүз менен мындай эч нерсе кыла албайбыз да, колубуздан эчтек келбейт. Ал учурда картаябыз жана башка учурлар болот. Мекенде кээ бир мисалы элдер жүрөт, мамлекети жок, эли жок, өзүнчө мамлекет жок, бирөөнүн мамлекетинде кул болуп, мындай муктаж болуп жүрөт. Ага караганда биз аз болсок дагы, 6 миллион калк болсок дагы өзүнчө мамлекетибиз, өзүнчө мындай мамлекеттик тилибиз, кыргыз тилибиз турат. Мындай ушундай деңгээлде, ушундай мамлекетте жашап атып, билим албасак чынында кыйын да. Ошондуктан ар бир жашка кайрылып кетет дем, билим алгыла. Азыркы 21-кылым илим
билимдин өнүгүшү, техниканын, заманбаптын өнүгүшү ошол учурдан азыр пайдаланып калбасак, кийин балким bundan да күчтүү болуш, билимсиз болуп калбайлы да. Билим ала турган болсок, келечекте өзүбүзгө жана элибизге пайда бере турган нерсе да. Ошон үчүн ар бириңиздерди билимдүү болууңарга чакырып кетет элем. Жана ошол айтуу менен өзүмө дагы мындай неме алам да. Башкаларга айтуу менен өзүмө ушул сөздү кайталаган болуп, өзүмдү эскертип турган болом. Өзүм деле балким шаарга келип азырылып кетишим мүмкүн. Башка чөйрө, башка жер. Бишкекке келгенде азык уруулар дагы көп, жакшы нерселер дагы көп. Жаштар менен биригип же башка кызыктуу жерлерге барып азырылып кетишим мүмкүн. Ошон үчүн дайыма өзүмдү эскертип, сенин максатың билим алуу, жана Памирге барып кызмат туугандарыңа кызмат кылып билим берүүң, жана бүт Кыргызстан мамлекетине салым кошууң. Келечекте сенден эл, Кыргыз эли, Кыргызстан мамлекети күтүп отурат. Ошондуктан бул убакытты текке кетирбе деп өзүмө дагы эскертүү берип турам.